Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Маданият жүзү программабыздан дагы бир жолу амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетова болмокчу. Саламатсызбы эже? Ден соолугуңуз жакшыбы? Рахмат, Сиз бир калыпта мурункудай суп-сулуу бойдон эле ушу театрда үзгүлтүксүз эмгектенип келесиз да. Анан мен сизге мындай бир чети комплимент айткым келет. Рахмат. Катарда анан кантип энергия табасыз, кантип ушундай дем күч алып келесиз дегендей. Ал эми Кудай Тааламдын берген дарамети болсо керек. Анан дагы эмне? Иш адамдын көркү, иш адамдын баягы алдыга сүрөй турган бул эмгек да. Канчалык мойнуңда жүгүң болсо, ошончолук жоопкерчиликтүү болосуң да, анан шашып-пушуп ишке келесиң, шашып-пушуп баарын иштегенге аракет кыласың. Ишиңдин акыбети, ишиңдин үзүрү, ишиңдин ушул маңыздуусуна шашасың да. Жакшы. Көбүн эсе сизди көргөндө эле Назира Мамбетова эмес, Кадича деп ойлошот да. Анткени Мен Тяншанда сиз Кадичанын ролун аябай мына катыра ойноп дегендей, ошо ойдон азыркыга чейин ушу айтып жүрүшөт да. Бул тасмага кандайча келип калдыңыз? Ушул бир кызыктуу, урунтулуу окуялар тууралуу айтып берсеңиз. Бул тасмага ошол Ирина Ивановна Поплавская деген режиссер тарткан. Ошол киши өзүнүн ассистенттери менен биз Москвада театральный институтта ГИТИСте окуп атканда, ошондо 4-нчү курста окуп атканбыз, аудиторияга келди, сабак окуп аткан классыбызга келди. Анан Иосиф Моисеевич Раевский художественный руководитель болчу. Анан ошол кишиге айтып калды да, мен Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалым аттуу чыгармасынан Мен Тяншан деген тасма тарткым келип атат, мен артисттерди тандасам уруксат бересизби деп. Анан Иосиф Моисеевич Раевский айтты: если хороший фильм хотите снять, снимайте ее деп мени көрсөттү да. Мына Кудай ушу бүгүнгө чейин кулагымда жаңырып турат. Анан кино фотопроба деген болчу. Фотопроба азыркы тил менен фотокастинг. Анан фотопробага бардык, андан өттүк, кинопробага бардык, андан өттүк. Анан ошо кастингден тандалып отуруп, анан Кадичанын ролуна өттүм. Ильязды болсо Дүйшөнбай Айтбеков ойноду. Кайсы жерде тартылды эле? Рыбачыда. Канча күн жанагы сиз отурган? Ал Рыбачынын автобазасы. Трассага бара албайм. 3 күндүк эле иш калды. Кадича колхозго жиберчи. Жеги башымды айлантпачы. Нарядтар жазылып калган. Бүгүн эле бир эле күнгө жиберчи, анан трассага чыгай. Эмнеге колхоздуп калгансың? Бир туруп барбайм дейсиң, бир туруп акиде асыласың. Анда барып көпкө жерге келе албайм деп эскертип келишим керек. Кимди? Нарядтын баары жазылып калган. Мен колхозго барышым керек. Та жатып эдиң, Ильяс, ишиме жолту болбочу. Кадича бир амал тапчы. Миымды ачытпай барчы нары. Баягы машинелер тизилип кетип атат го, анан Дүйшөн прицеп менен кетип, ал төө ашуу. Суу чачты эле ошол. Чын эле? Тасманы айтып берсеңиз, кандай болду эле? 2 өтүк, 3 көйнөк, норка жакалуу пальто тигип беришкен. А кезде Мосфильм бай эмес беле. Суу чачканда бир көйнөк суу болгондо шап экинчисин алмаштырат. Ороңду эле калыптырсың да. Сүйлө, сага эмне керек? Сен үчүн путевканы ким алышы керек эле? Мынакей, ал. Дагы колхозгабы? Ал мунуңду. Алгындай. Алгындай. Айылдын чалчыгына тоюп биттим. Башкалар да барып көрсүн. Жетишет. Эмне мага кыйкырасың? Мен билет бекемин. Наряд бир жумага жазылган. Колхозго барбайм дегенди укпай турасыңбы? Бардык бир кыңк кеткен нерсенин баарын так аткарып турчу да. Актерлорго ушундай мамиле кылып, бөпөлөп, ушундай мамиле кылышчу. Ошол Канча жашта элеңиз сиз? Ошондо 23-тө болчумун. Анан сиз киного тартылдыңыз, кино чыкты. Анан сизге кандай элдин көз карашы кандай болду? Эмне деген сөздөр Элдин көз карашы
мисалдар бар албетте кандай мамиле кылып, бирок эмнегедир Кадичаны терс образ сыяктуу кабыл алышат да. Мен терс образ, терс мүнөз катары кабыл албайм. Себеби эмне үчүн Асел менен жолукканча Ильяс менен Кадича сүйлөшүп жүрүшкөн, Кадича чын дили менен Ильязды сүйгөн, андан кийин анан Ильяс Аселди жактырып калып, анан Асел менен жолугушуп кетет. Бирок Кадича эмне үчүн укугу жокпу өзүнүн жашоосуна, өзүнүн сүйүүсүнө күрөшкөнгө, өзүнүн махабатын жеткизүүгө акысы жокпу. Ошон үчүн мен Кадичаны эч кандай терс мүнөз деп эми, анын дагы жашоого укугу бар, сүйүүгө укугу бар. Kalın berbeyi katın alganın karaya. Жалаба, жалаба, жалаба. Ой, Хадиша! Хадиша! Безответный любовь деп коет го, эми кайрымсыз сүйүү деп коет го. Асел чындыгында Ильязды сүйгөн да, чыгарма боюнча деле. Анан эми албетте көрүүчүлөр терс каарман кабыл алды, бирок мен жанталашып, анын сүйүүгө укугу бар, анын жашоого укугу бар деп мен актап жүрдүм. Эми чыгарманы окуп көргүлөчү, ал бузуп алган жок Ильязды деп айтат элем да. Чындыгында ошондой да. Ошол эле фильм кийинки заманбап ошо Өзбекстанда тартылды да. Сиздин көз карашыңыз кандай болду ошо айтсаңыз? Эми алар мен жаман жакшы деп айта албайм, мен укугум жок, кичине этика болуш керек да. Анан бирок бир гана баягы өзбек чалыштырып тарткан, алардын деле өзүнүн укугу да. Ошондой да асма болуптур. Эми жакты деп, жакпады деп да айтыш. Жакты. Алар өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн дараметине жараша тартты. Көрүүчүлөр кабыл алып атат. Ильяс актер, мыкты актер экен. Батемирде ойногондо мыкты актер экен. Ошо эки актер. Мага эмне дедиң? Кетпеңиз, Асел. Мени менен калыңыз. Мен сиздин бала чагыңызга кайрылгым келип жатат. Кыргыз эл артисти дегенден элдик болуп кетет эмеспи? Ансарындай сиз кайсы жердин кызы болосуз? Мен Ысык Көл областындагы Жетекөз районунда Тамга деген айылда Чабандын үй бүлөсүндө төрөлгөм. Мен ата-энем өмүр бою Чабанды кызматка иштешкен. Анан 11-классты Башконун орто мектебинен бүткөм. 11-классты бүткөндөн кийин эле музыкальный педагогический училище болчу. Ошол кезде ошондо 8 ай окудум. 8 айдан кийин анан кабар угуп калдым, Москвага театральный институтка артисттикке окутканга кабыл алат экен деп. Академический театрдын спектакльдерин барып көрчү элем, оперный театрды көрчү элем. Анан издечимин да булар кантип кайсы жол менен ушул сахнанын артынан кайсы дүйнө менен жашайт деп ушундай изденчимин да. Анан Кудай жылгап мага кеңеш беришип, ошол кеңеш менен анан Дом актеров деген болот эле. Ошо яка жибериштип барсам, Муратбек Рыскулов агай консультация берип аткан экен ошол Москвага театральный институтка өтө тургандарга. Анан ошол кишинин 3-4 күндүк консультациясына бардым. Рыскулов агайдан этюд, монологду үйрөнүп, ал киши үйрөтүп монологду кантип окуш керек. Мен ошондо Чыңгыз Айтматовдун Саманчын жолунда толгон айдын эң акыркы жанакы асманга, жерге, күнгө кайрылып аткан эмне үчүн адамдар согушчусу жашай албайт деген монологун жаттап, ошон менен анан театральный институтка өткөм. Канча бир туугансыз анан чыгармачылыкка үй бүлөңүздөн сиз эле кайрылдыңызбы? Ата-энеңиз актриса болушуңузга каршы чыккан жокпу? Мен деген 7-1 тууган элем. Азыр 6-9 барбыз. Анан мен тууган уруктарымда актердик кесипте эч ким жок. Бирок мен 1-курс Москвада театральный институтка актрисанын окуусуна өттүм деп айта албай жүрдүм да, анан 2-3 курстан айттым. Андан кийин анан алар каршы да болгон жок. Балам деп деметкен жок, бирок Москвага окууга кетип атканда мени аябай узатышты. Анан бүтүп келгенден кийин ошол Ментияншанды көрүштү. Ош Кыргыз драма театрында Жаңыл мырзаны ойнотум эле. Жаңыл мырза ошол эфирге тартылып калды эле. Анан ошолорду көргөндөн кийин анан өзлөрү мындай канагаттанып неметип калышты да.
эч ким каршы болгон жок. Менин ата энем менин чыгармачылык жолумдун чет жакасын гана көрүп калышты да экөө тең. Кимден деп ойлойсуз? Ата энеңизден? Менче энем тараптан болуш керек. Энем тараптан ырдачы экен. Мен тайнемдин колунда чоңойгум. Тайнем колунда жүрүп мен ал кишинин ырдаганын дагы байкабай калдым. Анан бирдемелерди уйкаштырып, бирөөлөрдү туурап ушундай эмеси бар экен да. Анан тайнем колунда жүрүп, ошо Марскоодо окуп жүрүп, ата энем менен чогуу болбой анан окууга кеттим да. Ошон үчүн анан ал кишинин мындай жагдайлар бар экенин билбей калдым да. Но кийинкилер айтат, энеңде бар болчу, бирдемелерди уюштуруп, бирдемелерди жамактап айтып ийчү, анан ырдап ийчү, анан бирөөлөрдү аябай туурачу эле, туураганда да ушундук туурачу эле деп ошо эл айтып калат да. Ошентип келдиңиз, анан алгачкы ушу сахнада ролуңуз кандай сезимдер болду? Биз Москвада 5 жыл окудук да. Көркөм жетекчим Станиславскийдин окуучусу Йосип Моисеевич Раевский деген болгон. Менин курсташтарым мына Марат Алышбаев, Гүлайым Каныметова, Гүлсара Жипекова, Жамиля Сыдыкбаева, Анара Назаркулова, Абдыкалыков Акылбек, Токтобек Саттаров, Мухамбет Токтобаев, Дүйшөнбай Дебетов, азыркы театрдын корифейлери менин курсташтарым. Мен ошолор менен сыймыктанам. Шайынбек Кыдырмаев деген, Шайыр Супатаева, Шаршен Дүйшөнкулов деген. Мынар бизде 13 народный артист менин курсташтарым, 13 народный артист, калгандары заслуженный артисттер. Кээ бирөөлөрү шартка байланыштуу бир-экөө эле иштебей калды, 6 дүйнөгө кетти. Менин курсташтарым азыркы сахнанын пирилери деп айтсам жаңылбайм. Студенттик күндөрдө же кандай бир кызыктуу окуялар болду беле? Студенттик күндөрү күндүзү окуйт элек, анан түнчүндө иштейт элек. Москвадан, Москвадан Гудок деген кесип чыкчу эле, ошол типографияда иштейт элек, санитарка болуп иштедик, иштеп жүрдүк. Анан көбүн эсе иш менен иш, күндө түнчүндө иштебейбиз да, смена менен иштейбиз да. Анан театрларга барат элек. Зрительный залда орун жок болсо ступенькаларда отуруп спектакльдерди көрөт элек. Биздин күндүз теоретический окусак, кечинде практический спектакльдерди көрөт элек. Анан 3-чү, 4-чү, 5-чи курстан баштап сахнага чыгып ролдорду ойноп кирдик. Анан 4-чү курста ошол Кыргызстанга келип, 4-чү курсты бүткөндө Кыргызстанга келип, Көркийдин Акыркылар деген спектаклин ойноду. Чоң сахна деген баягы мен издеп жүргөн жол албетте татаал жол экен. Окусу да татаал болду, сахнага чыгыш да татаал болду. Бирок ошончо дагы бая талант деп коет да. Талантты да тарбиялай билиш керек, талантты да колдоно билиш керек. Талантка эмгек 99% эмгек экен да. Кино аркылуу таанып каласызбы? А негизгиси актерлорду ушу театрдагы ролу менен баалашат да, өзлөрүчү. Кандай ролдорду жарата алдыңыз? Мейли театрда болсун, мейли кинодо болсун, драматург менен режиссер берген жашоонун, ролдун жашоосун өтөсүнө жеткизе алсаң, ошол ролуң жакшы. Бардык ролдор деген 5 кол тең эмес да. Бардык ролдорду эле жадырап, жайнап 5 колдо чыга калбайт. Кээбирине ушунчалык түйшүк, кээде тамагыңдан да айрыласың, уйкуңдан да айрыласың, нервиңден да айрыласың. Ушундук состоянияга келип каласың кээде. Өзүңдү өзүң жоготуп койгон убактар да болот. Анан ушул ролуң кыйын чыкты деп мен айта албайм. Аны сиздер айтышыңыз керек, аны көрүүчүлөр айтыш керек. Ушул ролду жакшы ойноду деп. Изденин үстүндө жүргөндө мен айтып атам го, түйшүк деп. Канчалык түйшүк тартсаң, ошончолук акыбытын аласың көрүүчүлөрдөн. Бир топ актерлорду айтып кеттиңиз, мен курсташтарым деп. Бирок ошонун ичинен дагы иргелип отуруп, ошо эми убагында Айтматовдун, ошо Төлөм Шокеевдин, Болот Шамшиевдин кинолоруна тартылып калыш, бул өзү ошонун сыймык болчу да. Ошолордун ичинен сиз илинип калдыңыз. Айтайын дегеним, Ак кеме тасмасында Бекейдин ролун кандайча тандалдыңыз? Биз жаңыдан институт бүтүп келген жылы мен Ошто иштеп жүрдүм да, анан Фрунзеге Менчаншан премьерасы болуп калды да. Анан ошондо Болот Шамшиев агайыбыз
премьерага келип жолугуп айтты да, Назира, мен жакында ак кемени тартам, ошондо Бекейдин ролун попробуешь, это очень психологически тяжелая роль деди да. Анан ошону менен анан жан дүйнөмө тутуп калдым да, жүрдүк. Андан кийин анан 1 жылдан кийинби ошо кинопробага чакырды. Кинопробадан өтүп анан Гөлдөгү Жаргылчак деген бир айыл бар, ошонун кордон ущельясы бар, ошол жерден тартылдык. Анан Чыңгыз Агай келип, 2 жолу келип биз менен маек куруп кетти, ролдор түшүндүрдү. Бул Бекей байкуш. Себеби ошол кордондон башка жашоо көргөн эмес. Баягы феодалдын калдыктары ошо Бекейде бар да. Мына эри үстөмдүк кылып атат да, төрөбөйсүң деп. Ошо феодалдын калдыктары бар бул Бекейде. Түшүнүгү жок. Орозкул сабап атса, тайгына макул болот. Өзүн күнөөлүү сезет. Ошон үчүн эч кимдин алдында башын көтөрүп сүйлөй албайт Бекей. Элди катын чатагында сагандай жок кыпчы. Кызым туруп жатса мен кантип чыдайм я? Кызыңды Кудай албайт деп же. Алыс бир жакта болсо арачылайм деп күндө чаап барып турат белең. Орозкул сабап аткан жери экранда жок. Экранда жок. За кулисами үнү чыгат. Эми режиссердун күчтүүлүгүн карабайсызбы? Ошо жерге момунчалды боздотуп тегеретип чыркатып койду режиссер. А тиякта Бекейдин үнү чыгып атат. Orozkul, aydanayım balam ay, aydanayım balam. Orozkul, bir açımdı bana bir aydanayım balam. Aşın olmasın çakal. Çala. Alдағы мұрутыңды бірден жұлып салса болады эле. Басыг. Aydanayım balam ay, aydanayım balam. Сайыпдорунда Зордуктан бул. көрсөтпөйт болчу да. Момунчал аркылуу берилип атат да. Бул режиссердун күчтүүлүгү да. Тиги басынып атат, бул басынып атат. Өзүн күнөөлүү сезип атат. Мен күнөөлүмүн, ооба мен күнөөлүмүн деп муңун ичине катып атат да. Касиетті Сулайман тоого Бекейди бүртүн өтүп келсең, согончоо гана баган шордуунун этегинен жалгар. Bari bir teremeydi. Ben bana görüp beşincisinden ciddi kaldım. Çok dedim ama küçük olsacım. Канча белеңиз же ошондо турмуш курдуңуз Ошондо белеңиз? 25 болчумун. Турмуш кур элек болчу. Курган кызым бар болчу. Тагдырыңызга ушуреки кайталанган жокпу ушул образыңыз? Өзүмдүн турмушумда албетте көзүккөн жок. Себеби мен уже баш көтөрүп калган Мамбетовамын да. Баш көтөрүп, жаман деген эмне, жакшы деген эмне, турмуштун татаал эмне, оңой. Мен баш көтөрүп уже билим бар да мен жан дүйнөмдө. Алла Таала сиңеме келген экен. Кудайдын каргашасына ушу сен күнөөлүсүң. Жексур, менин багымды байлаганыңыз келгесип, жаш келинди шордо отурайын деген экенсиң, Жер жутсын сени, жер жутсын. Жер жутсын сени, жер. Бардык жерде имандуулукка, маданияттуулукту, имандуулукту көп айтам да. Маданиятыбыздын кемдигинен ошо эркектер аялдарга кол көтөрөт. Билимсиздигинен эркектер аялдарга кол көтөрөт. Маданияты, иманы жок адамдар ошондойго барат да. А имандуу адам акылы менен, муштуму менен эмес, акыл эси менен жеңет да. Сиз айтып атпайсызбы, турмушка чыккам, балаңызды карап, кантип убакыт таап жаттыңыз? Энем а кезде тирүү болчу, энем карашчу, анан тайжем бар эле, тайжем карашчу. Канча деле балаңыз? 7 айлык болчу. Эмчектен чыгарып туруп, анан ошо тайжеме таштап 19 съемкага барып ошол Жарылчак айылында турчу эле, каным кан деген тайжем бар эле. Иши кылып мага жардам берип атышты. Бирок бир моментте кызым аябай ооруп калды, себеби мен ушунчалык бөпөлүп баккам да таптаза кылып, анан айылдан кайненемдин колунда эле айылдан ошол шартка көнбөй аябай катуу ооруп калыптыр. Жан талашып бир жуманын ичинде кайра баламды өз калыбына келтирип алып, анан татаал
эне болуу да татаал, аял болуу да татаал. Аялдын башында көп түйшүк бар. Ошону жеңе билиш керек. Мисалы үчүн мен эч кимге даттанбайм, эч кимге догурунбайм. Көрсө мен ролдон ролго көчүп жүрө берген экенмин. Балдарым менен алек болуп, анан жанталашып жумушка барып, жанталашып балдарымды карап, жанталашып жумушка барып, жанталашып балдарымга. Өзүмдүн материальный жагын көп эске албаптырмын да. Азыр деле ошондоймун. Материальный нерселер мени көп кызыктырбайт да. Ооруган жоксузбу, жылысыңарсызбы? Жок. Каяктан? Ага убакыт жок эле. Ага убакыт жок эле. Мен ушул убакка чейин жаш бала менен жаш бала болуп кетем, жөнөкөй менен же. Кээ бар, бир роль чыгарып койгондон кийин уже манчыркап, чалкалап калгандар бар. Ар кимдин өзүнүн. Жеңил желпи кинолорго чыккан күндөр болобу же? Сиздин сурооңузга мен түшүндүм. Көбүнесе режиссерлор өзлөрү дай албайт. Келген жок да сиз? Келет, анан акырын жооп берип коем, келишет, акырын жооп берем. Биринчи сценарийни сурайм, анан режиссер ким сурайм, анан баягы жаңы үйрөнчүк болуп аткандан кийин тетиги кылган эмгектеримди ошондой жеңил желпи фильмдер менен бузуп алгым келбейт. Элдин көңүлүндө ошол Бекей, элдин көңүлүндө ошол Кадыча. Ошол Кадыча менен Бекейди ушул күнгө чейин элдин көкүрөгүндө унут элек. Мен ошону сактагым келет да. Мен театрга айрылгым келип атат. Ошо кээ бир актрисалар башында аябай чыгармаларды жаратып, классикадан баштап, ошо бүт жаратып келет эле, андан кийин токтоп калат да. Сиз бир калыпта келе атасыз да. Айтайын дегеним, Султан Раевдин «Суфлер» ошо спектакль менен Лондонго чейин барып келдиңер. Бул спектакль жөнүндө айтып берсеңиз, эмнеси менен айырмаланып турат, башка кандай ийгиликтер болду, эмнесин жактырышты дегенде? Бир күнү Султан Абкевичиңиз антетти, Назиреже, мен сизге арнап пьеса жазып атам деди. Ой, Султан Абкевич, рахмат деп сүйүндүм. Анан бир күнү бир айдын ар жак бир жагында жазып бүтөм деди. Анан аңгы жакта эле бир жумага жетпей эле сиздин үйүңүз каякта, мен жеткизем пьесаны деди. Анан 12 барак пьесаны алып келди. 12 барак пьесаны колума алып окудум дагы, эсиме алып отуруп калдым. Жерде суфлер, анан актриса 2 роль экен да. 2 ролду өзү ойнойт экен. Аңгы жакта болбой, 1 сааттын ичинде Султан Абкевич звонить этти. Эже окудуңузбу деди. Окудум деди. Ой, Султан Абкевич десем эле, эмне жакпай калдыбы деди. Жок, аябай татаал экен дедим. Бирок дедим, мага татаалдыгы менен жагып турат деди. Оңой элтон нерсени чыгарыш оңой. Бирок татаал нерсени үстүнөн иштеш чыгармачыл адамга стимул берет деп анда баштайлы деди. Театрга бардык, сүйлөштүк, театр жетекчилери макул болду, анан иштей баштадык. Иштей баштаганда Султан Абкевич күндө бир барак көтөрүп келет. Мына момну кошул эже деп. Анан ошону менен анан аягында актриса суфлер Марис Стюарт 3 роль болуп калды. 3 башка персонаж. Актриса менен сүйлөшөт суфлер. Таласка фестивалга бардык. Лучший женский ролду утуп алдык. Постановканын стили башкача. Пьесанын стили башкача, жанры. Былтыр Астанага барып келдик ушул спектакль менен. Ошондо Москвадан келиптир критиктери, Алматынын ар кайсы театрынан келишиптир. Драматургиянын стили да башка, жанры да башкача, постановка да башкача. Аябай таң беришти Султан Абкевич Раевдин ишине. Макташты, ушундай кабыл алышты. Ошо жерден актрисалар пьесаны сурашты. Бизди ойносок болот. Болобу бизге пьесаңызды бериңиз. Анан Султан Абкевич айтат, мен 1 саат жазып коюп, анан кайсы актрисага берсем, тиги актрисаны элестетем дейт, бул актрисаны элестетем дейт. Жок, Назиреже көзүмөн, көз алдыман кетпей койду дейт. Ошо Назирежени көз алдыма элестете берип жаза бердим, анан акырында анан ошол чыгарма пайда болду. Кыскасы сизге арналган. Арнады. Анан Лондонго бардык. Лондонго барганда Шекспирдин биринчи театры Глобус деп аталат, экинчи театры The Spice деп аталат. Ошо The Spice театрына выступать эттик. Глобус театрында отургучтар жок, сахна жок. Бир эле плос зрителдер тегеренип отурат, тегеретип отурат.
зрительдер. А ортодо актерлар ойнады. Ушу бүгүнкү күнгө чейин англичандар сактап жүрөт ошол. Биз спектакльде ойноп бүттүк. Ойноп бүткөндөн кийин зритель кеткен жок. Менин жанымда 4 бала бар. Баарыбызды тегеректеп эле бай англичандар. И бир убакта сурап а сколько вам лет деп канчада деп сурады. Анан ошондо 68 деп атчымын. 68 деп айтса баары тең ошондуктай таң калышты да. 68 а жерде бийлейт. А жерде пластический движение бар. Ошол анан аябай кабыл алышты, ошондо кабыл алышты. Анан спектакльге гран-прини берди фестивалде. А маган лучший женский роль деп мага беришти. Ошо Айтматовдун 90 жылдыгында сиз да өзүңүз карап отура бербей, таазим кылып, актриса эле катары эмес, балдарды тарбиялап, продюсерлик кылып, Жамиля спектаклин башкача бир негизде койдуңуз. Өзгөчөлүгү эмнеде? Театрда эмес, ачык асманда койдуңуз. Бир башкача үйүндө, музейден тышкары, бассейнде дегендечи. Анан айтып берсеңиз, кандай идея келди бу? 90 жылдыгын белгилейбиз, 1 жыл бою деп. Анан мен ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен ушул деңгээлге жеттим. Чыңгыз айга жооп айткым келди да анан ойлонуп анан мен биринчи артисттер менен сүйлөштүм. Ушундай 90 жылдыкка карата Жамиляны коелубу деп, анан ой жоксон болот эле деди. Андан кийин Талант Апиев режиссерге кайрылдым. Талант ушундай 90 жылдыкка карата Жамиляны коелу макулсуңбу десем, айтты, эже, сиздин сунушуңузга мен жок деп айта албайм, макулмун деди. Анан келди, театр менен сүйлөштүм. Анан уруксатын берди, анан спектакльди койдук. Анан мен режиссерге мындай эме кылдым да, башка спектакльдердей масса эмес, быттардын кереги жок, үчөөнүн ортосундагы сүйүн эле берели дедим да. Анан баягы иштеп аткандан кийин анан музыка жөнүндө кеп болуп калды да. Мурат Акимович Бегалиевге бардым. Кечиресиз, арнап Жамиляны койгум келип атат 3 киши менен. Мурунку сонун, бирок сиз жазып бериңизчи десем эле Мурат Акимович айтты, мен Айтматовго кантип жок деп айтам. Мен спектакльдин башынан аягына чейин музыка жазам деп. 5 музыка жазып берди. Жамилянын состояниясын, түнкү состоянияны, Даниярдын ырын, Сейиттин состояниясын. Өтөнчө бир күйөт менен жалгыздыктын арманына толуп. Адамдын жүрөгүн эркетип муңкан. Ушундай эми ал музыканы уккан киши, мына казак театрынын актерлору музыкасын ким жазды эле, постановканы ким койду эле деп ушундай суктанышты. Ооба, жанан актерлорду кантип тандадыңыз? Ушу айтып берсеңиз. Өзүбүздүн эле кыргыз мамлекетинин жаштары. Жамиляны Айнура Акылбек кызы ойноду. Сейитти болсо Санжар Сабыржан уулу, Даниярды болсо эки ойноду. Курманалиев Руслан и Жумагулов Нуржасын деген 4 ойноду. Эми 4 тең биринен өтүп, бири келишкен, ушундай сонун ойношту. Ген открытых музей деп Чыңгыз Агайдын баласы Илдар Айтматов ошо жердин баарын уюштуруп, Москвадан актерлорду алып келди, бүт баарын уюштуруп, спектакльде ошо жерде көрсөттү. Ошо жерге Роза Исаховна Отунбаева келип спектакльди көргөн. Мен булардын сүрөтүн дагы тартам. Мен булардын сүрөтүн дагы тартам. Андан кийин анан Роза Исаховна Отунбаеванын Скөлдө форуму бар го, илимий форуму бар го. Чет мамлекеттен канча өлкөдөн адамдар келди. Рух ортодо көрсөттүк. Анан биз менен Элдар Айтматов, Аскар Айтматов постоянно ошо биздин спектакльдер менен каякта болсо чогуу жүрүп атышты. Айтматовдун юбилейин Кытайдагы кыргыз посольствосу өткөзө турган болуп калды да. Сунушун айтып туруш. Айтматов Жамиля деген спектакль чыкты. 3 киши менен келгиле Кытай элине көрсөтөлү деп. Роза Исаховнанын демилгеси менен өмүрү кыргыз драмасы барган эмес аякта. Пекинде анан Жамиляны көрсөттүк. Аяк техника ушундукта. Бияк тарабынан кытайча перевод. Монитор болсо Данияр Кыргызстанга келатканда буудайлар ушундай бир сеңселип турат. Аябай кабыл алышты. Аякта кыргыздар бар экен да. Ошол Чыгарманы окушкан. Кыргыз адабиятын ошол жакта өркүндөтүп жүргөн кыргыз кишилер бар экен. Ошолор келишти, эми ушундук кабыл алышты да. Садык Шернияздын ошо Курманжан датка көркөм тасмасында сиз Курманжан датканын ролун аткардыңыз. Орусиядан актерлорду алып келишти. Кастингден сиз дагы канчалаган актрисалардын арасынан мындай
жеңсеңиз керек. Кандай тартылды? Эми кайчан бул болуп? радиодон угуп калдым. Садык Шернияз Курманжандар тартат экен деп. Мен Ошто жүргөндө сахнада Курманжанды ойногом да. Видео пробага, кастингге келиңизчи деди. Анан бардым. Садык мырзага айттым, Садык мырза, бул фильмден кийин мен же бар болом же жок болом. Себеби татаалда бул тарыхый инсан. Корктум. Башкалар кандай сезимде болду билбейм, мен аябай корктум. Садык айтты: же мен деле бул фильм чыкса, мен деле бар болом же жок болом. Мына Америкадан көрсөттү, мына Кытайга алып барып көрсөтүп келдик, Турциядан көрсөтүп келдик, тиякта көп жерлерди көрсөттү. Бул фильмди кыргыздын духунун күчтүүлүгү катары кабыл алат, жаратылыштын сулуулугу катары кабыл алат. Кенди кан тамган жериңди, кандаш элиңди таштап кетип баратасың. Капаланбаңыз эне. Ата бабамдын жерин капырдын буту басып турганына жүрөгүм чыдабайт. Оганга жол алдым. Кудай колдосо, жеримди бошотмокко көп кол чогултуп келем. Кантей көк жалтын тукумусуң. Садык мырза жүрөгү тоо экен, азамат экен. Кенедей тыйынга ушундай бир духу күчтүү кыргыз элин ким экенин тааныта турган тасма тартып койду. Сиз 23 жашыңызда ошо мындай Союздун чоң кинолоруна тартылдыңыз да, атыңыз ылдам чыкты, эрте чыкты дедиңиз. Анан сизге сөз айткан күндөр болдубу, мындай колуңузду сырап дегендейчи? Албетте, себеби менде 2 бала бар да, анан 2 баланын бирөөгө көз карандыгы керек эми. Эгерде биз иманыбыз менен бири-бирибизге имандуу мамиле кылсак, көп нерсеге жетишебиз. Бири-бирибизди чукуп отурсак, бири-бирибизге акарат келип отурсак, биз өспөйбүз. Жакшылык менен көбөйөбүз, жакшылык менен өсөбүз. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз, ар дайым ушу жаштарга дем, күч берип, үлгү болуп дегендей. Маданият жүзү программабыздын бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетова болду. Эмки эфирден амандыкта жүз көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.